Жогорку соттун төрагасы Медербек Сатыев Чүй областындагы сот органдарынын административдик имараттарында жүрүп жаткан курулуш жана оңдоо иштери менен таанышты. Эң алды менен Ысык Ата райондук сотунун жаңы имараты курулуп жаткан жайга барды. Качан бүтүшүңөр керек? Декабрь 26-жыл. Кийинки жылы да? Так, канча квадрат болот жалпы? 2416 квадрат. Төрага Сатыев курулуп жаткан сот имараттары эл аралык стандарттарга шайкеш келип, андагы коопсуздук маселеси жана элге карата шарттарды жакшыртуу талабын койду. Мындагы курулуш иштери 2026-жылдын эгемендик күнүнө карата толук бүткөрүлө тургандыгы айтылды. Орики биринчи этажда, анан экинчи этажда бизде 8 судья. 8 судьяга ушул жерде бүт зал судебный заседание. Үчүнчү, төртүнчүгө доступ жок. Үчүнчү, төртүнчү судьялар анан кызматкерлер да. Биринчи этажда приставтар, бияк жактарында полностью жанагы временное содержание камералар, 10 камера каралган, 10 камера калган. Биринчи этажда 2 чоң соттук заседание зал каралган, анткени баягы чоң иштер болуп калса ошол жерге карайлы депчи. Канча сотко даяр? Азыр биз 8 сотко дегенбиз, бирок азыр штат боюнча канча? 8 8. 10 кылыш керек да. Анан азыр үстүндө дагы чоңоет да. Бул жерде бүт международный стандарттар эске алынганбы? Эске алынган. ИВСтер кайеринде болот, женский отдельно, несовершеннолетний отдельно, общий камералар отдельно болуш керек. Теге арестанттарга отдельно алардын санузелдери болуш керек, туурабы? Бардыгы ошондой бөлүнүш керек. Анан ушундай блок менен бөлүш керек да криминалисттерди. Анын баары каралып, Безопасность каралыш керек. Туура баягы медиаторго, адвокатка, прокурорго, детская комната, бүт азыр международный стандарттагы талаптар бу жерде каралып кетиш керек. Ал туура, сиз мына айтып аткан нерселер болуш керек. Мынол жерден залдар кетет. Түшүндүңүз да? Мынол жер ошо судьянын шарттары түзүлөт. Арестанттар бияктан чыгат, элдер бияктан кирип, судьяларга эч кандай эме болбош керек. Судьялардын доступ болбой, входдор элдики башка, арестанттардыкы башка, судьялардыкы башка болуш керек. Бул коопсуздук дейт. Биринчи инстанциянын соттук отурумдарынын залдары башка түстө, башка мебелдери болот. Экинчи инстанцияныкы башка болот. Үчүнчү инстанцияныкы башка. Ушундай болуп, азыр цветтеринен айырмалуу. анда билесиз, азыр тигидеки курулуш жүрүп атат, азыр каркасына жүрүп атат да, анан ушу бөлгөнгө чейин, анда карап чыгыш керек. Давайте карап чыгыш керек. Баягындай эме болгон жокпу? Ортоңордо, мисалы, сот департаментинде 10%, 20% эме болгон жокпу? Себеби силер 10%, 20% берсеңер, качество бияктан эме кыркасыңар да, мен билемин. Андай болбош керек. Жокпу андай? андай нерсе жок. Канча убакта бересиз? 31-августка деп атам азыр. Открытиясына 31-августта. Жакшы. Да. Под ключ. Да, если ондой биздин проблемалар жок, буюрса жок, уже жителер мен. 31 август вот тартып койгула мына. 31 август ачабыз открытие. Буюрса. Буйруса, Ачабыз. Все, мынаке. Сроки пересмотрите. Декабрьды августка жылдырып койгула. Нормальный качествоны караңыздар. Ошол анда ийгиликтер болсун. Макул, Жогорку соттун төрагасы Медербек Сатыевдин республика боюнча иш сапарлары сот органдарынын административдик имараттарында жүрүп жаткан курулуш жана оңдоо иштери менен таанышуу болууда. Бул текшерүүлөр өлкө президенти Садыр Жапаровдун 2026-жылдын соңуна чейин сот имараттарындагы курулуштарды жана оңдоо иштерин толук бүттүрүү боюнча тапшырмасын аткаруу максатында жүргүзүлүүдө. Жердин аянты 50 сотик. Курулуп аткан имараттын аянты 2,5 квадрат. Төрага Сатыев Москва районундагы курулуш объектисине барды. Ал жердеги курулуш иштери менен таанышуу учурунда эл аралык стандарттарга ылайык келтирүү, коопсуздук маселелери боюнча башкы планга айрым өзгөртүүлөрдү киргизүү зарылдыгы ачыкталды. Каралган круговой бүт бардык пожарный нормалар сакталганбыз. Территорияны бүт айланып башта жүрүп кеткенге чыгат. Бул жерде 8 зал каралган сотторго. 3 уголовный делго, 5 гражданский соттордун немеси кабинеттер алынган. И ар бир сотко өзүнчө кабинеттер,
бүт шарттар менен каралган. Судебный исполнительдерге дагы немелер каралган и жанагы судебный приставдарга кабинеттер, канцелярия, уголовный, гражданский деп бүт баарды отдельно каралган. ИВС-ти каяка кыласыңар? Биринчи этаж. Биринчи этажга Биринчи түшөбүз. этажда тиги наркы бурчунда болот. Аркы бурчунда. Ал жака өзүнчө колдонот, өзүнчө лестница караган. Бул жака аралашпастан өзүнчө киргизди, ошол жакта кармап турат, сот болот, ошо отдельный лестница менен алып чыкты. Камералар барды каралганбы барды? Камералар аялдардыкы, жаш балдардыкы, эркектердики отдельный, конвойдун кабинети отдельный, ичинде санузел, туалеттер менен бүт баарды өзүнүн ичинде каралган. Ошо арестанттардыкы отдельный болот. Арестант бул отдельный. Так, под ключ кыласыңарбы силер? Под ключ. Бул да Силердики под ключпу? тоже генератор каралган беспробойный работага, жанагы серверлерге, ошондой эле компьютерлерге ошондой генератор каралган. Биякта да баары централизованный, центральный канализация, центральный отопление и центральный эмеси, суусу да центральный. Баардык шарттар каралган. Ошондой эле элге да шарттар каралып кеткен. Бияка зеленый зона болот. Биякта скамейкалар да болот. Негизи ход бияктан, главный ход бияктан болот, нересине бияктан КПП болот отдельный. И бияктан Бияк кире турган жагы бияк болобу? Бияк Главный ход. ходу биягында, да. Аха. Эл бияктан келет. Эл бияктан кирет, бияктан КПП да каралган, бияктан ошо тараптарды сразу эле бияктан карайбыз. Анан машиналардын заезддери бияктан болот, анан конвой тияктан барып токтоп, ушактан эметет да. Подсудимыйларды ушактан киргизет. Айланып келет да. Биздин калкыбыз жылдан жылга көбөйөт да. Көбөйгөн сайын бул жерге нагрузка да көбөйө баштайт. Ошондо эки судьянын штатын кабинет ол жерде болуш керек. Запасына кармалып туруш керек. Перепланировканы ошондой кыла алабызбы ошондой? Эгер сиз айтканыңыз боюнча сунушту беребиз, жасап. Бакса Өрөкөч. Өзүңүздөр кандай кылып эметесиздер ушундай эмеде? Ишти алып бара бересиздер да. Азыркы Жаны жолу бекитилсе ошол таратып. тех задание кылып туруп эле. Подрядчик ким? Мен Качан тендерди уктуңар? Июль. Июль айында. Июль айында. Аха. Майларында июль. Конец срока. Качан Конец күтөсүңөр? стройки 26 жыл декабрь. Ключ, под ключ десең? Под ключ. Качан? 26 жыл декабрь. Узак. Бул жерде мурматтуура неме болот койбу? Түшүнүп атам. Узак да эми. Сроктор. Мына давай азыр ысык ата менен сүйлөшүп келатабы. Эгемендүүлүк күнүнө бүтүрүп берем деп кол берди. Сен деле бүтүрүп бер эми эгемендүүлүк күнүнө. 31 Августка. Финанс жагынан маселе болбосо Так. бүтүрөбүз буюрса. Бакса Өрөкөч. Мына барды болот. Азыр сот департаментинин директору мына түз иштешесиздер. Финансы жагынан эч эме болот. Этап менен берет. Карап алдын ала эметесиздер. Аракет кылабыз. Жок, аракет эмес. Же бүтүрөм, же бүтүрбөйм. Бүтүрөбүз буюрса. Кол бер. Эгемендүүлүк күнүнө. Жок, давай. Төрага аны менен катар курулуш иштеринде сапатка өзгөчө көңүл буруу тапшырмасын койду. Сапатка катуу көңүл бурууңуздар. Мына ол жерде бүт озеленение, элдин шарттары отура турган жерлер баары түзүлсүн да. Сокулук районундагы сот имаратын кеңейтүү максатында жүрүп жаткан объектилерди карап чыгууда курулуш иштери гана эмес, жер аянты да туура эмес пайдаланып жаткандыгы сынга алынды. Так. Айтып кеткендей, эки этаждык имарат курулуп атат. Жалпы аянтысы 450 квадрат метр. Мурда бул негизи сот аткаруучуларга деп ылайыктандырылган. Анан азыркы учурда сотторду ушака киргизмей болдук. Биякта сот залдарын көбөйтөлү деп биринчи этаждын сот судебный заседание кылалды. Залдарды көбөйтөлү. Анан биякта бардыгы каралган. Бияктан сотторго отдельный вход болот бияк. Бияк эме болот да жанагы. То есть бириктиресиңер бул имарат менен. Жок, биздин азыр талапка ылайык болбойт да. Кандай болот? Биздин талап ар бир судьяга бирден зал привязанный болуш керек. Потому что эмне үчүн ар бир судьяга деп атканым кароо мөөнөтү өтүп кетип атат, залдар жетпей. Иш тезирээк чечилиш керек. Мындай эмелерге биз оперативдүү түрдө ишти канчалык созгон сайын ошончо эл наразы болуп атпайбы? Зал жетишпегендик менен бири-бири менен. Ошон үчүн мына дополнительный ошону карап туруп, силер проект түзүшүңөр керек эле да. Азыр кандай кыласыңар? Кана? Жетиштүү бияк. Азыр залдар экиле зал бар. Экиле зал. Мен биякта эми сокулукту мен жакшы билем да бул жерде. Азыр бу жерде өзгөртөбүз. Мынандай болбойт.
бакса керек. Канча жерди урдатып атышат. Анан кийин кылга эмес, стройкасы ушул. А бизге кабинеттер жетпейт. Канча сот? Азыр 11 зал чыгабы азыр берден? 11 зал чыкпайт, но бирге Көрдүңөрбү? Чыкпаса анан бизге жарайбы ал имарат? 11 зал чыкпаса. 6 зал болот экен. 6 зал, 11 сот. 5 сот эмне залсыз отурабы? Же зал бошосун, анан кийин мен бул ишти карайм деп, ошон үчүн мөөнөттөр бузулуп атат да, кароо мөөнөттөрү. Же туура эмеспи? Ошон үчүн ар бир судьяга бирден зал бекитилип берилиш керек. Постоянно өзүнүн залында ишти карай турган шарт түзүш керек. А силер эмне проектин кылдыңар? Мына канча жерди урдаттыңар биринчиден. Муну эмнеге калды? Мына бияк эмнеге иштетесиңер? Муну эмнеге калтырдыңар? Эмне деген проект? Так эмне кылыш керек? Кана подрядчик. Эмне кылыш керек? Кана. Мына батпай атабыз. Азыр биз буякта эсептеп чыгышыбыз керек. Мына ошону көрдүңүз да, эмелер, стройкалар ушундай да. Азыр полный Руслан Муратбекович каякта? Контролерге алып, мына ошогондордун бардыгын перепроверьте. Бүт сотторду жасалып аткан, курулуп аткан зданияларды. Перепланировка кандай эмеден чыгабыз азыр? Кайра кылдыртып жаңы эме кылыш керек. Муну эсептеп чыккыла. Болбосо, мына зданиянын өзүн эле узарткыла буякачы. Халк өскөн сайын соттордун эмеси штаттык талабы күчөй баштайт. Турабы? Эки сотко кошулуп турган шарт түзүш керек дагы. То есть 13 же 14 судьянын шарты түзүлүш керек да берде. Ошол эле международный стандарттар бүт кайсыл эмелер необходимо. Азыр токтоткула ишти. Перепланировка и кайра анан кийин баштайсыңар да. Мындан улам төрага Сатыев бардык тараптарга бирдикте иш алып барып, башкы планды өзгөртүү, курулуш иштеринин сапатын жогорулатуу жана ыкчамдатуу боюнча бир катар тапшырмаларды берди. Бияк кеңири эле экен го. Силер көрдүңөр канча жерди урдаттыңар. Мисалычы, мунул жерге зданияны ушул жактан баштаса болмок экен. Чоң здание түшмөк экен, да? Эпти эмес, чоң түшө эле, муну алдын бери кошкон да бияк. Мындай карасаңыз, кана чоң имарат түшө эле, мунуларды кошо алган да. Я, мунул жакты баарын карасаңыз. А силердин ортого куруп алып кылган эмеңер. Сот адилеттүүлүк менен ишти алып барышыңыз керек. Бирок азыркы учурда менеджер керек болот. Сиз менеджер болуп бере аласызбы? Всё, мына сиз менеджер болуп чуркаңыз мына жерде. Сүйлөштүкпү? Жардам бериңиз. Кайсы жерде дагы расширение кылсак болот. Кичине озеление боло турган эмелерин. Шарттарын сиз эми төрагасыз да. Перепланировканы баарын карап чыгыңыздар.